Bizde мамлекеттик ишканаларда, мекемелерде жетекчи кызматта иштеген кызматкерлер, жетекчилер. Ошол эле мезгилде жеке жактар менен дагы ишти айкалыштырып алып барган укугу барбы, жок? Жок, андай укугу жок. Мамлекеттик кызматкер башка жеке жакка иштөөгө тыюу салынган да, эмгек мамлекеттик мекемелерде иштеген деп атам. Мамлекеттик менен мамлекеттик мекемелерде иштеген айырмасы бар. Мамлекеттик кызматкер деген жок, мен мамлекеттик мекемелерде иштеген, бюджеттик мекемелерде иштеген жетекчи башка жакта айкалыштырып иштегенге мүмкүнчүлүгү барбы? Жок, мамлекеттик мекемеде иштесе, эгер мугалим болсо, башка мектептерде дагы совместительство кылып иштегенге болот, же болбосо врачтарга. Жетекчи болсо. Эмгек кодексинде совместительство деген раздел бар. Ал деген негизги жумушунан сырткары жумушта иштесе болот 4 саат деп белгиленген ал жерде. Совместительство. Жок, ал жетекчи кандай экенине карабастан. Мамлекеттик кызматчыларга эле гана чек коюлган, калгандарга чек коюлган эмес. Ошол канчалык деңгээлде туура? Сиздин Ал жерде негизги жумушу мисалы 8 саат иштесе, 8 сааттан кийин барып иштесе, укугу бар андай. 8 сааттан кийин иштесе, ага 4 сааттагы дополнительно иштей берет. Это совместительство. Эгер 1,5 ставкада иштесечи? 1,5 ставка экинчи жумушу бул. Жок, ошол эле бир жерде. Жетекчилер, жетекчи деген, например, бир жердин жетекчиси саат келип туруп 8'de келип, сиз айткандай 8 саат иштеп туруп кетти, саат 2'лерде кетип калды. Ал кандай ошол иштин кызыкчылыгы болот? Ал жерди кантип көтөрөт? Эгер ошол 8 саат иштегенден кийин сиз дополнительно иштейдиген болсо, башка жерде, ал эртеңки жумушуну кантип алып кетет анда? Өзүнүн негизги жумушу бар, ал жерде трудовой распорядок бар да. Мисалы 9'дан 6'га чейин иштесе, 9'дан 6'га чейин ал биринчи жумушуну, основной жумуш деп коет. Ошол жерде болуш керек. 6'дан кийин, жумуштан чыккандан кийин башка иш берүүчү менен келишим түзсө, ал совместительство болот. Ал совместительство 4 сааттан ашпаш керек. Бизде баягы түшүнүк бар да, кызыкчылыктар кагылышы деген. Ошондой болуп калбайбы? Анда кандай болуп калат? Эгер мынакей мен сизге ачык эле айтып коеюн, бир больницанын жетекчиси. Анын частный бар. Азыр көрүп атасыңар да медицина эмне болуп атканын, да? Туурабы? Азыр ошо сиздердин ушул кодекске пайдаланып, азыр жарым нар жакта барсаң иш убактысында таппайсың. Сиз айткан сөздү айтат, мен мына ишимден кийин жасаган укугум бар деп. Кечке иштеди, түнү менен аякта башка жумуш жасады. Эртеси күнү бияктагы основной иши кандай болот? Себеби бизде биздин кесиптеш бир мыйзам алып кирип атат да, ушул боюнча катуу талкуу болгон. Азыр эгер ал мыйзам өткөн болсо, кодекске такап туруп, кайра эле ал мыйзам толук кандуу иштебей калышы мүмкүн да. Ал совместительствонун өзүнүн тартиби жазылган, ал жерде эмгек келишим түзүлүш керек, өзүнүн заработная платасы, отпускасы, бардык тартиптери жазылган. Ошол менен ошол, в соответствии с этим должно проводиться вот эта вся работа совместительства. Ошону мынакей мамлекеттик кызматкерге чектөө коюлгандан кийин бүт эле мамлекеттик мекемеде иштегендерге дагы мындай кылсак болбойбу? Жетекчилик, мен баарына деген жок, жетекчилик кызматта отургандан кийин. Азыр эми жетекчилер ошонун айынан толук кандуу ошол жерин дагы көтөрө албай атат да. Ошонун айынан кетип атат да барды, жеке кызыкчылыктардын артынан. Мындай ушундай моменттерге көңүл бурбайсыздарбы? Bunun баары Жылыз Арсанбековна, сиздин министрликтин иши, баарын талдап чыгыш керек. Мындай болгон экен деп кете бербестен оң жагын, терс жагын караш керек. Балким кээ-биркилерин кыскартыш керек, же көбөйтүш керек дегендей. Мына ушундай болгондо эле кете бербестен. Анан мынакей сиздерге баарыңыздарга белгилүү болгондой, дарыгерлер бул баягы военно обязанный да, аскердик баягы милдеттүү деп эсептелинет, да? Ошондойбу? Виктор Анатольевич, сиз айткан маселе чынында эле балким баягы туура 4 сааттан ашык эмес иштеш керек, бирок жана сиз айткандай жетекчи катары ишмердүүлүгүнө таасир берип калышы мүмкүн да ошо. Бирок саламаттык сактоо министрлигинен сын пикир келип түшкөн жок, бирок экинчи окууга чейин карап көрөлү. Кийинки редакциясы.
Ошону мен сунуш берип атам да, себеби баягы айттым, мен бул жерден отургандан эле билинип турат, эч кимге мындай колунда иштегендердин кызыкчылыгы деле жок эле сезилип атат. Мындай башка өлкөлөрдүн эмгек кодекси каралганда кылсаңыздар, ар бир жетекчилик ошол өзүнүн эмгекчилери үчүн жанын берип талашышат. Могу жерди өзгөртүп бер, моундай шарт түзүп бер деп.